Бүгүнкү темабызда сүрүлүү күчүнө маселе иштөө. Биринчи маселебиз. Массасы 50 килограмм бала дөңдөн чана менен сыйгаланып түшүп, горизонталь бет боюнча токтогонго чейин 10 секунд ичинде 20 метр жолду өттү. Сүрүлүү күчүн жана сүрүлүү коэффициентин аныктагыла дейт. Демек, бул баланын салмагы эң барабар 50 килограмм экен. 50 килограмм экен. Демек, бул бала сыйгаланып түшкөндө 20 метр жолду өткөндөн кийин сүрүлүү күчүн жана сүрүлүү коэффициентин аныктагыла дейт. Анда биз берилишин жазалы. Берилди. М барабар 50 килограмм. Т барабар 10 секундда. С барабар 20 метр. Демек, бизге F сүрүлүү күчү суроо тапкыла дейт жана сүрүлүү коэффициенти муну тапкыла дейт суроо. Демек, анда биз чыгарып көрөлү. Демек, бала F барабар ма ылдамдануу менен кыймылдайт. Анда F сүрүлүү күчүнүн формуласы барабар миу көбөйтүлгөн N. Же болбосо бул барабар миу М Жга барабар. Демек, реакция күчү М Жга барабар. Мындан А барабар, А ылдамдануусу барабар миу көбөйтүлгөн Ж деп алалы. Анда биздин өтүлгөн жолубуз S барабар А Т квадрат бөлүнгөн 2. Демек, мындан Аны тапсак, А барабар 2S бөлүнгөн Т квадрат. Демек, анда ушул формуладан миуну табалы. Демек, миу ордуна коюп туруп, ана миуну табалы. Демек, анда МЖ миу Ж барабар 2S бөлүнгөн Т квадрат. Демек, мындан биз миуну табабыз. Демек, анда миу барабар 2S бөлүнгөн Ж Т квадрат. Демек, анда ордуна коебуз. Ордуна коюп, маселени чыгарабыз. Демек, формулабыз табылды. 2 Сибиз болсо 20 метр бөлүнгөн Жыбыз 10 метр бөлүнгөн секундда квадрат көбөйтүлгөн Тыбыз 10 секундтанын квадраты. Демек, анда барабар 0,04. Демек, сүрүлүү коэффициенти 0,04кө барабар экен. Эми биз мындан F'ти таба алабыз. F сүрүлүү күчүн табабыз. F сүрүлүү күчү барабар миу М Ж. Мындан ордуна кое турган болсок, биз миунун ордуна коебуз. Демек, анда М Ж 2S бөлүнгөн ЖТ квадрат. Демек, бул жерден Ж менен Ж кыскарат. Демек, барабар калат 2МС бөлүнгөн Т квадрат. Барабар. Анда
маселенин ордуна коебуз. Демек 2 массабыз 50 килограмм, көбөйтүү эсибиз 20 метр бөлүмүндө 10 секундтанын квадраты. Демек барабар анда 20 ньютон болот экен. Демек балдар, чананы сүрүлүү коэффициенти 0,4, ал эми сүрүлүү күчү 20 ньютон болду. Демек жообу миу барабар 0,4 барабар болду. Ал эми F сүрүлүү күчү барабар 20 ньютон болду. Эми биз экинчи маселени карап көрөлү. Бул жерде шайбаны көрүп турасыңар балдар, шайбаны көрүп турасыңар. Демек шайбанын 10 метр секундтагы баштапкы ылдамдыгы 10 метр секундта шайба музда тайгаланып барып 10 секундта өткөндөн кийин токтоп калды дейт. Демек шайбанын сүрүлүү коэффициенти эмнеге барабар дейт. Демек бул шайбанын сүрүлүү коэффициенти эмнеге барабар дейт. Демек бул шайба В барабар 10 метр секундта ылдамдык менен кыймылдайт экен. Анда биз берилишин жазып көрөлү. Берилди. Демек В барабар 10 метр секундта, ал эми Т барабар 10 секундта. Демек биз сүрүлүү коэффициентин табабыз, миуну табабыз. Анда биз F сүрүлүү күчүнүн формуласы барабар миу mg. Демек мында миуну таап алсак, миу барабар F сүрүлүү күчү бөлүнгөн mg. Мындан биз ордуна кое турган болсок, бул жерден ордуна коелу. Мисалы үчүн F барабар ma'га, Ньютондун экинчи закону. Ал эми А барабар бул жерде V бөлүнгөн T'га. Демек биз ушуну азыр бул жерге ордуна коебуз. Анда ордуна койсок, барабар бул жерде ордуна койсок, mv бөлүнгөн T бөлүмүндө mg. Демек анда бул жерде калат, бизде калат m менен m кыскарат, ошондо бул жердеги m менен m кыскарат, бизде калат v бөлүнгөн j T калат. Демек ордуна коебуз эми. Ордуна коюп чыгарабыз. Ордуна койсок, Vбыз 10 метр секундта, 10 метр секундта бөлүнгөн, Жбыз 10 метр секундта квадрат көбөйтүлгөн 10 секундта. Демек бул барабар 0,1ге барабар экен. Демек мында шайбанын сүрүлүү коэффициенти 0,1ге барабар экен. Анда жообу миу барабар 0,1ге барабар экен. Эми биз үчүнчү маселебизди карайлы. Бул жерде массасы 3 тонна автомобиль, мынакей бул кызыл автомобилди карайлы. 3 тонна автомобили, радиусу 15 метр айлана боюнча турактуу 36 км/саат ылдамдык менен келе жатат.
дөңгөлөктүн жана жолдун бетинин ортосундагы сүрүлүү күчүн тапкыла дейт. Демек бул жол дөңгөлөк менен жолдун ортосундагы сүрүлүү күчүн табат экенбиз. Анда берилишин жазалы. Берилди. Демек автомобиль эм барабар 3 тонна экен. 3 тонна, ал барабар 3000 килограмм. 3000 килограмм. Ал эми радиусу 15 метр экен. Айлананын радиусу 15 метр экен. Ал эми В барабар 36 километр саат экен. 36 километр саат бул барабар 10 метр секундта. 10 метр секундта. Демек бизге тапкыла дейт. F'ти тапкыла дейт. F сүрүлүү күчүн. F сүрүлүү күчү суроо. Эми биз маселени карап көрөлү. Демек Ньютондун экинчи закону боюнча F барабар mAга. Анда A'быз борборго умтулуучу ылдамдануу А барабар V квадрат бөлүнгөн R'ге. Демек анда ордуна коебуз. Ордуна койсок F барабар m V квадрат бөлүнгөн R. Демек эми маселени ордуна коебуз. Ордуна койсок массабыз 3000 килограмм көбөйтүлгөн. Выбыз болсо 10 метр секундта. Мунун квадраты бөлүнгөн R 15 метр. Демек бул барабар 2000 ньютон. 2000 ньютон. Же бул барабар 2 кило ньютон. Демек дөңгөлөк менен жолдун сүрүлүү күчү 2000 ньютон экен, же болбосо 2 кило ньютон экен. Жогу F сүрүлүү күчү барабар 2 кило ньютон экен. Демек балдар, бүгүн биз сүрүлүү күчүнө маселе чыгарып көрдүк.